Жалпы жонунан алганда азыркы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтүнүн бюджетти толтуруу аткаруу багытындагы ишмердүүлүгүнө оң баа берилгендей болду, бирок ачуу сындар да айтылбай койгон жок. Суроолорго өтөрдөн мурда ошол жыйындан алынган бир учурга көңүл буруп койсок. Биздин мамлекеттин инвестиционный климат түзүп берген шартына ишенбейт. Ошон үчүн инвестор келбейт да. Мына силер өзүңөр берген кагаздарда, Мухаммед Дүйшекеевич, 25 миллиард инвестиция деп жазыпсыңар. 25 миллиард инвестиция эмес. Ал подмена понятий. 25 миллиард бул жана урматтуу депутаттар, биз уламдан улам ратификация кылып аткан карыз менен грант. 25 миллиард биз жакында карыз алабыз, анан эл аралык институттардан грант алабыз. 70% карыз, 30% грант. Ошону силер инвестиция деп жазып, кээ бирлериңер мактап атасыңар. Ой, сонун болот турбайбы? Инвестор келе элек, инвестор жок. Отток капитала жумушсуздук 19%, эксперттердин айтымында 23%. Инфляция 3-6, өсүш 5 деп атасыңар. Бирок инфляцияны жоон тери менен эл сезип атат, он кымбаттады, билет кымбаттады, баардыгы кымбаттады. Инфляцияны биз сезип атабыз. Бирок өсүштү сезбей атпайбызбы? 11 миллиард кошумча дейт. 11 миллиард жанагы гранттардын эсебинен кошумча болуп атат. Ар бир 4-чү литр бензин контрабанда. Ар бир 5-чи пачка сигарет контрабанда. Ошо контрабанда деген бул бир мафия экен да. Жылына мамлекетке 500 миллион доллар жылына мамлекетке зыян тийгизип атса, ошол контрабанданы токтоткула. Контрабанда менен аеосуз күрөшкүлө. Эгерде контрабанданын мафиясын алыңар жетпесе, анда ачык айтып кеткиле, элди да өзүңөрдү кыйнабай. Мынчалык кескин сындар мындан мурдагы өкмөттөргө да айтылган, мындан кийин да айтылса керек. Бирок ушул оппозициялык фракция тарабынан айтылган азыркы пикирдин жүйөлүү тараптары барбы? Кайсылдыр бир деңгээлде айтылган суроолордо, айтылган сөздөрдө чындыгы бар. Бирок негизинен өкмөт өзүнүн бекитилген республикалык бюджеттеги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн, ошондой эле киреше жана чыгышы жактардагы параметрлерин толугу менен аткарды. Ошол эле учурда айтып өтүшүбүз керек, чындыгында инвестиция тартууда, ошондой эле государственный частный партнерствода, киреше булактарында бизде ушундай жагдайлар болуп атат, недобор. Же болбосо тактап айтканда, мына толуктуу өзгөртүүлөрдү киргизгенде 6,2 миллиард ушул бажы менен салык жыйноо тараптан бизде недобор болуп күтүлүп атат. Мына 2019-жылдын жыйынтыгын бунун баары кесепеттер ошол учурда ушул чындыгында контрабанда жаатында дагы биздин бюджетке олчойгон бир зыяндарды келтирип атат. Эми бул контрабанда менен бүгүнкү күндө мен ойлоймун тиешелүү биздин кызматтар бар, тиешелүү мамлекеттик органдар бар. Ошолор ушул жаатта күрөшүүнү күчөтүп, ушул контрабанданы максималдуу түрдө азайтып, биздин бюджетке чындыгында ошол эле учурда биздин ишкерлерге дагы аябай жакшы шарт түзүлмөк. Бул өкмөткө карата айтылган сын пикирлер, Акылбек Үсөнбекович, кайсыл бир учурда мына президенттин дарегине да тийип аткан сыяктанат да. Мисалы, президент Сооронбай Жээнбеков мындан 2 жыл мурда бийликке келгенде ушул жанагы көмүскө схемаларды тазалайм, коррупцияны тазалайм, контрабанданы тазалайм деген үмүттөрдү берди эле да көпчүлүк баягы элге. Анан мына ошол президенттин учурунда иштеген өкмөттөн дагы мына жогорку кеңештин депутаттары көмүскө экономиканы ачыкка алып чыккыла, ошондон түшкөн акча каражат менен экономиканы өнүктүрөлү деген тапшырмалары да болду эле. 2 жылдан кийин мына өкмөткө дагы деле ошол контрабанда багытында, көмүскө экономика багытында сындар айтылып атат да, анын себеби эмнеде? Эми биз тынчтык жол менен бийлик өттү дегени менен экономикада аеосуз согуш бүгүнкү чейин токтой элек да. Ошонун ичинде эң чоң оорулардын бири, рак оорусу дагы деп койсок керек, контрабанда да. Абдан туура айтып атат биздин урматтуу депутатыбыз Шыкмаматов дагы оппозициянын лидер партиясы катарындагы катуураак, ачуураак айтып койгону менен ал жерде өзөгүндө бар да. Эгерде контрабанданы жойбосок, анда бул туура эмес. Мен бул аеосуз күрөш жүрүп атат дегеним 17-жылы президент алмашты, 18-жылдын ортосунда премьер алмашты. Бирок мурунку кишилери, чечим кабыл ала турган жердеги кишилердин баары алмашкан жок да. Бул эми мындан мурдагы өкмөт, мындан мурдагы система деген шылтоолор дайым эле айтылып келген да. Ага сизде бир кандайдыр бир фактылар барбы? Фактылар бар.
мурун кандай кылынган? Парламентти жок эсеге чыгарып коюп, өкмөттү каалагандай калчап, сот бийлиги менен укук коргоо органдарын телефон менен башкарып, мисалы прокуратурага бир дагы күн иштебеген, администрация президента дагы заведующий отделди алып барып коюп, ошо аркылуу мына бир шопуру ошо бажыны тейлеген мурунку бийликте. Мына азыр мен сиздерге графиктер менен көрсөтүп берем эмне болгонун. Бажыны укук коргоо органдарынын үстүнөн, анан бирок эң чоң прокуратура, анан сотту тейлеген бир шопур болду. Бир шопуру салык инспекциясына барды. Бир жан сакчысы СМБнын первый замы болуп барды. Бир жан сакчысы МВДны башкарды. Анан булар жекеле сырттан келип аткан карыздын эсебинен мультимиллионер болбой бир киши. Силер менин айткан оюм барын жазагыла дагы, силер дагы мультимиллионер болгула деп элдин казынасына кол сала баштады да. Мына ошону мен графиктер менен көрсөтүп берейин да. Туура көрсөңүздөр. Мына 2010 жылга чейин Кытайдан алган карызыбыздын көлөмү мурунку 3 президент. Эми Отунбаева өзүн өзү шайлап алган деген кеп бар, бирок ошо үчөөнү кошсок дагы мына 2010 жылы биз болгону 46 миллион гана доллар алганбыз Кытай өлкөсүнөн, экспортный импортный банкынан да. Мына 2011 жылдан 2017 жылга чейин почти 2 миллиард доллар карыз алдык. Эң кыска мөөнөткө эң чоң пайыз менен. 2-2,5% менен да. Ошентип бир киши мультимиллионер болду, бирок кыргыздын келечегинин баарын карызга, мына бореке кара тоого алып барып такап койду. Мына биз азыр 18 жылдан 34 жылга чейин жалаң гана карыз төлөп келебиз да. Мына 24 жылдан баштап мына көрсөңүздөр, мына бореке ичинде бөлүнүп көрүлгөн бул Кытайдын карызын төлөп беришибиз керек. А бул сырткы жалпы карыздын көлөмү көбөйүп кетти. Мына ошондо мына 34 жылга чейин биз мына 24 жылдан баштап 400 миллион доллардан төлөй баштайбыз. 24 жылы 1 доллардын сомго болгон курсу кандай болот, аны да Кудай билет да. Демек биз өнүгүп өспөй эле жалаң ошолор алган киши карызды төлөйбүз да. Мына карыздын ызы чуусу эмгиче чейин бүтпөй атат да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы. Мына мен бир шопурун салык инспекциясына алып барып коюп, анан аяктан даже биз акциз деп коебуз. Эң мына бензинден, анан арактан түшө турган салыктарды дагы элге бербей, элдин ошо эки болуп аткан салыкка болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын чектеп, ошону элдин бюджетине да кол сала башташты да. Мына мен дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына 2012 жылы 700 миң тонна бензинден биз акцизди алып атканбыз. Ошол убакта 800 миң машина бар болчу. Анан мына 2017 жылы карасаңыздар 1 миллион 174 миң машина болду. 400 миң машиненин саны көбөйдү да. Алып аткан биздин салыгыбыздын көлөмү 800 миңден 400 миңге түштү. 400 миң тонна бензинден биз акцизди дагы, НДСти дагы, аяктан киреше салыгын, подоходный, соцфонд отчисленияны баарын албай калдык да. Мына каяктан контрабанданын оорусу башталып келип, анан рак оорусуна айланган кебетеси да. Мынан 18 жылы. Мына кайра 320 миң тоннага көтөрүштү контрабанданын өкмөт күрөшүп. Бирок дагы эле жакшы күрөшпөй атат. Анткени жок дегенде 800 миң тонна, же болбосо 1 миллион тонна бензинден биз мына 1 миллион 200 миң машиненин санына биз акциз менен салыктарды алышыбыз керек да. Анан мына 2010 жылы, мына 2011 жылы мен өзүм министр финансы болуп барганда 1 миллион 578 миң декалитр арактан биз акциз алчыбыз да. Ликероводочный изделиядан. 13 жылга мен план коюп атам, мына 12 жылга 1 миллион 615 деп, анан ошондон финансы министри болуп турганда биз чогултуп парламентке алып келип, ошонун киреше булагына коюп туруп, анан чыгарчасын жасап атабыз. 1 миллион 612 миң декалитрден. Андан кийин эмне болуп атат? Мына 12 жылдан карасаңыздар, мына 17 жылы болгону 440 миң декалитр. 1 миллион 200 миң декалитр арак бир жака жоголуп кетип атат да. Ошондон акциз 1 литрине 1 доллар. Анан НДС 12%. Анан ошол жактагы киреше салыктары, ошонун баары дагы элдин чөнтөгүнө түшпөй калып атпайбы? Мына ушуреки 12 жылдан 17 жылга чейин 400 миң тоннага жетпей калган акчанын баарын жеп атышат. Ошондон түшө турган салыкты. Анан арактан болсо 1 миллион 600 миң декалитрдин ордуна алар 400 миң гана тонна бизден
салыктар чогултуп атышпайбы? Анан Алмамбет Насырканович туура деп атканым 18-жылга карасак кайра эле 441 000 тонна чогулуп атат да. Ошон үчүн өкмөткө сын ачуу пикирлер айтылып атат. Өкмөт кайра планды 20-жылда жок дегенде 1 600 000 декалитрдан алыш керек. Арактын чыгара турган акцизинен салыктардын баарын. Бензинден болсо жок дегенде 800 000 тоннадан чогултушубуз керек. Ошондо биздикилер кескин түрдө көтөрүлөт да. Ал эми сиз айтып атасыз, эмне үчүн мындай жакшы толбой атат дегеним, мына 17-жылы доходубуз 134 миллиард сом болгон. 18-жылдын аягын карасак 135 миллиард сом менен токтоду да. Бирок мына 18-жылда премьер алмашып, президент өзүнүн командасын кое баштады, СМБ, МВДда куйруктары тазалана баштады дагы 19-жылы 17 миллиард сомго көбүрөөк киреше тапты. Сиз берген маалыматтарды карай турган болсок, күнөөнүн бардыгы ошол экс-президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда түзүлгөн өкмөт, ошол учурунда түзүлгөн схема жана бүт бардыгы алынган карыздарга дагы ошол экс-президенттин учурундагы өкмөт жана бийлик күнөөлүү болуп атат да. Туура, ал эми андан кийин мисалы андан кийинки 2 жылда кандай өзгөрүүлөр болду? Анан мына 19-жылы киреше Эмне жагы. үчүн мисалы ошону депутаттар сурабайт да? Мына депутаттар сураган үчүн, мына Улан Бердибаевич менен биз бюджет комитетиндебиз. Биз сураган үчүн биз 17 миллиард сомго киреше жагы көбөйүп атат да 19-жылдыкы. Бирок жанагы биз Улан Бердибаевич айтып аткан 6,6 миллиардка же жалпы кирешени 9 миллиардка корректировка кылып бербегенде, өкмөт мындан да жакшы иштегенде, анда 25 миллиард сомго көбөймөк да 19-жылы доходчу. Ушул мурдагы бийликти сындап отура турган болсок, анда тиги Аскар Акаевичтин дооруна чейин жетсе болот да. Улам бул схемалардын бардыгын, уруулуктардын бардыгын айтып отурса ошол жака барат да. Ошол токтотууга ким тоскоолдук болуп атат? Мына экөөңүздөргө тең суроо да. Ушул кемчиликтердин бардыгын токтотуп, мындан кийин Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүүсүнө ким тоскоол болуп атат? Өнүгүүсүнө бүгүнкү күнү эч кандай тоскоолдук жок. Мамлекетибиздин бүгүнкү күнү тиешелүү мамлекеттик органдар бар, бажы тармагы болобу, салык тармагы болобу, фискалдык тармак болобу, жалпы жонунан киришип, бул коррупциялык схемаларды, ошол эле контрабанданы, ошол эле незаконный обогащенияга умтулган чиновниктер дейбизби, ошонун баарына бөгөт койсо болот. Бүгүнкү күнү толук кандуу ошол жаатта иш жүрүп жатат десек болот. Бул эми бүгүн эртең боло калбайт. Сөз түрдө буга убакыт керек. Буга жалпы жонунан бүгүнкү күнү биздин коомубуздагы көрүп атпайбызбы, аябай активный, аябай талкууга катышып, өздөрүнүн пикирин, өздөрүнүн көз карашын билдирип атат. Ошонун баары бүгүнкү күнү ушул процесс жүрүп аткандыгын билдирет. Мына 2019-жылдын бюджетин алганда, өткөн жылдагы жаңылык, бул баягы мурдагы жылдагы планга кирбей калган нерсе, бул мугалимдердин маянасын жогорулатуу болду окшойт. Бул дагы экономикалык өнүгүүдөн кабар береби же бул чыныгы эле саясий чечим болуп калдыбы? Жок, бул экономикадан өнүгүүнүн кабарын берет. Мен айтып атпайм, 19-жылы 17 миллиард сомго көбүрөөк киреше табылды. Эгерде салык менен бажы инспекциялар саботаж кылбай, президенттин тапшырмасын, өкмөттүн, парламенттин койгон максаттарын, пландарын ишке ашырганда 25 миллиард болмок да. Ал мурункулардын куйруктары дагы эле бар. Аппаратта бар, администрацияда, аппаратта, жогорку кеңеште, ушу жанагы салык системасында ар бир жерди бул өзүнчө эле өзүнүн байый турган кичинекей менчиги кылып алышкан да. Ошолорду азыр талкаланбай атат да. Анан эгерде биринчи кварталда мына 20-жылы ушу схеманын баары бузулбаса, анда бул чатак. Мунун жумуштун баарын өкмөт аткарыш керек. Өкмөткө профессионалдарды топтоп алып, ушуну жокко чыгарышыбыз керек да. Эгерде фискализация дегенди, цифровизация деп даже указ чыгарып берип атпайбы президент, урматтуу Сооронбай Шарипович. Ошону турмушка ашырганда, мына биз деген кичинекей өлкөлөрдү ала турган болсок, Арменияда 3 миллион киши бар. Алар 3 миллиард доллар доход чогултуп атат. Биз 2 миллиард, 6 миллион киши болуп алып. Армениянын территориясы Ош областында эле да. Же болбосо Грузияда 4 миллион кишиси бар, 4 миллионго жетпеген кишиси калды. Азыр 5 миллиард 700 миллион доллар акчаны чогултуп атышат да. Баягы жакында биз биринчи вице-премьер менен бардык. Эстонияда 1,5 миллион киши иштейт экен. Салыктын түрлөрүнүн баары биздикиндей. Кичине эле киреше салыгы 20% экен. Андан анча-мынча дагы 4-5% өзгөрүлөт. 1,5 миллион кишиси менен 10,5 миллиард евро чогултуп атышат да.
Демек биз эсли көмүскө экономиканы, контрабанданы баарын жок кыла турган болсок, биздин бюджетибиз дагы 2020-2021 жылдары 3 миллиардка чейин жетиш керек. А 2023 жылы 5 миллиардка чыгарганга толук мүмкүнчүлүк бар да. Азыр ошо системанын баарын өзгөртүп, жумушка кирише башташ керек да. Азыр ага тууган билиш-силиш болсо көңүлдү карайм болбош керек. Азыр экономикалык күрөш жүрүп атабы, күрөш эмес согуш жүрүп атабы, анда ошо согушка жарай турган жөндөмдүү профессионал кишилерди коюп, анан ошолор элдин таламын талашып, элдин таламы ырыскысы деген бул салык да. Салыкты көбөйтүшүбүз керек да. Мына Кыргызстанга ошол сырттан капиталдын келиши боюнча кандай коркунучтар бар эгер бюджетти караганда да? Мисалы, ошол эле Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов өз сөзүндө айтпадыбы? Мына көптөгөн акча каражаттар Кыргызстандан чыгарылып кетип атыптыр банктар аркылуу. Андан сырткары мына тышкы инвестиция деген жокко эсе булардын баардыгы грант, кредиттер болуп атат деген пикирин айтты да. Андан сырткары контрабанда, экспорт менен импорттун бири-бирине катышы, ушул сыяктуу мисалдар келтирилди да. Келечекте ушул Кыргызстанга сырттан капитал, инвестиция, акча каражат келиши боюнча кандай коркунучтар бар? Эми эң негизгиси Акылбек Үсөнбекович дагы менен толук макул болот деп ойлойм. Бизге тышкы инвестиция келгенге биринчи кезекте бул бизде саясий стабилдүүлүк болуш керек. Эгерде бизде саясий стабилдүүлүк болсо, эгерде преемственность болсо, эгерде мыйзамдар иштей турган болсо, эгерде өкмөт ошол келген инвесторлорду коргосо, ошолорго багытталган мыйзамдар иштесе, албетте инвесторлор келет. Анан кийин бизде саясий туруктуулук болбой, эгерде биз инвесторлорго шарт түзүп бермек турсун, алардын укугун коргобой калган учурлар дагы болуп калып атат. Ошондой боло турган болсо, албетте инвесторлор келбейт. Ошон үчүн биз дагы жалпы мамлекетибизде өкмөт, жогорку кеңеш ошондой эле жалпы эл дагы биз ушул саясий туруктуулукка, жалпы экономикабыздын өсүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Мына жөнөкөй элдин күткөнү, Акылбек Үсөнбекович, бул жөн эле өздөрүнүн жашоо турмушу жакшырыш керек, анан ошону эл сезиш керек да. Ар бир Кыргызстандагы үй бүлө жашоо турмушунун жакшырганын сезиш керек да. Мына азыркы бюджет 2019, 2020, 2021 жылга божомолдор булар эмнени көрсөтөт? Чынында эле ошол жашоо турмуш, элдин жашоо турмушу өзгөрөт, жакшырат дегенге үмүт береби? Үмүт берет, бирок биздин жетекчилерибиз, ошонун ичинде парламенттагы биз коммунизмден баш тартып, капитализм куруп атабыз дегенден айткандан уялышат да. Эң кыйын кимге болуп атат? Бул бечараларга да. Капитализм куруп аткандан кийин бечаралар пайда болуп калды бизде. Такыр кароосуз, көрөөсүз үй бүлөлөр. Бул 17 000 үй бүлө бар да бүгүнкү күнү. Нацкомстатта 220 000ге жакын кедей бар. Мына бюджет деген ошолорду жардамдаш керек, ошолорду колдош керек да. А биз орто катмар болгон, мына 1 200 000 машинени ким алып келди? Кедейлер, бечаралар алып келген жок да, колунда барлар сатып келип атат. Ошолор кичине кыймылдагандар. Анткени машина сатып алгандан кийин ага жок дегенде 5 литр бензин куясың да. Аны ремонт кылышың керек. Эгерде сен таксист болбосоң, ошо аркылуу акча таппасаң, анда бул жалаң гана чыгаш алып келе турган нерсе да. Бирок ошого карабай, мына машиналар көбөйүп атат, үйлөр көбөйүп атат, сотовый телефондор көбөйүп атат дегендейчи. Мына жакынкы жаныбыздагы Кытай айтып атат. Биз орто катмар өлкөнү түзүшүбүз керек. Аны деген биз мындай деп түшүнөбүз. Ар бир кишинин үйү болуш керек. Ошо үй бүлөдө машина болуш керек, ар бир кишиде бирден сотовый телефон болуш керек деп атат да. Кыргызстанда орто катмар үй менен байлар ошондой деңгээлде жашап атышат да. Бирок тилекке каршы мына биздин бюджетибиздин дээрлик көпчүлүгү жана категориальный деп коебуз. Биз ошого кетирип, жалпы бүт байына дагы, колунда барына дагы, орто катмарга дагы, анан кедейлерге жетпей калып атат да биздин берген акчаларыбыз. Мына ошондуктан бюджет саясаты дагы өзгөрүш керек да. Биз орто катмарга бир 700-800 миңге жакын үй бүлө орто катмардын катарына кирип калды. Анан бир 100 миңден ашык байлар бар. Аларга биз шарт гана түзүп беришибиз керек. Анан мен толугу менен Улан Бердибаевичке кошулам. Саясий стабилдүүлүк керек дагы. Анан аларга менчик атадан балага гана өтүш керек. Сот бийлиги, күчү бар, каралар, кызылдар эч ким тиеше албаш керек. Ошондо гана инвесторлор, ички инвесторлор дагы көбөйөт. Анан тышкы инвесторлор дагы бизге келет да. Ал эми жанагы 237 000 үй бүлөнү биз багышыбыз керек да.
Ошол эле 17 миң таптакыр көрөр багары жок жетим жесир үй бүлөлөрдүн баарына керекпи үй салып беришибиз керек. Керекпи кытайлыктардыкындай стиральный машина, солнечный батареяларды сатып берип, жыл сайын бюджетти ошолордун саны азайганга жиберишибиз керек да. Орто катмар көбөйүп, байлар дагы көбөйүш керек да. Мына Кыргызстанда ушундай гана убакытта астыга жылуу болот да. Сиз айтып аткан сөзгө мен айтайын дегеним, орто катмарларга, байларга шарт стабилдүү, экономика туруктуу, жакшы эле өсүп келип баратат. Бирок ар бир кедейдин, ар бир жесирдин кыйы өзгөчө дегендей, жана 220 миң менен 17 миң үй бүлөгө өтө кыйын. Биз адресный түрдө ошол үй бүлөлөргө жакшы жардам бере албай атабыз да. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Эми ошо кыйналып аткан кедей, жумушсуз калктын эң негизги бөлүгү бул региондор. 2 жыл бою мына президенттин жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланып келе жатат. Ушул өкмөттүн бюджетинде мына 2019 жыл, 2018 жыл, эми келечектеги мына 2020 жылдагы бюджетте ошол региондорду өнүктүрүү үчүн жетиштүү каражат бөлүнгөнбү? Туура айтасыз. Ушул урматтуу президентибиз тарабынан жарыяланган указга ылайык 2019 жылы бюджетте 2 миллиард акча каражаты каралган. Ал эми 20 жылы 6 миллиардтан ашуун акча каражат ушул региондорго каралды. Бирок тилекке каршы ушул 2019 жылдагы ушул 2 миллиард бекитилген акчаны өкмөт толук кандуу освоение кыла албады. Биз азыр мына жылдын жыйынтыктап атабыз. Ошол 2 миллиардтан өкмөт болгону 500 миллиондон ашуун акча каражатын, же болбосо өздөрү саны менен айтып атат, 38 ушу 40ка жетпеген гана проектти бүгүнкү күнү жактырышып, көбү нерсе ушул ички процедураларга убакыт кетип калганда, ошон үчүн өкмөт ушул жаатта оперативный, кандай десем, мобильный иштеп турса, мен ойлойм ушул 2 миллиардты толук освоение болгондо, мен ойлойм өзүнүн жемишин азырдан дагы көбүрөөк бермек. Эми биз күтөбүз, Кудайым буйруса, ушул 20 жылы ушул 6 миллиард толук кандуу ушул региондорго освоение болуп, ошол өзүнүн жемишин берет деп. Бюджетти талкуулоо маалында кеминде бир 2-3 депутат ошол өкмөт башчыны, анын командасын, министрлер кабинетин кеткиле деген сөз айтышты. Анан бул өкмөт ошо кетпестен туруктуу иштеп кетиш үчүн ошол бюджеттин көрсөткүчтөрүндө, экономикалык көрсөткүчтөрдө кандай кепилдик бар? Эми чындыгында ар бир бюджет кабыл алынып атканда, ар бир бюджетти аткарууда тобокелчиликтер болот. Анын киреше жагында дагы, чыгаша жагында дагы сөзсүз түрдө тобокелчиликтер болот. Бирок негизинен макроэкономикалык көрсөткүчтөр аткарылып, жана корголгон беренелер, же болбосо айлык акы, пенсия берүүдө эч кандай баягындай үзгүлтүксүз берилип атат. Жана мен ойлоймун, баягы Абулгазиев премьер-министрликтен кетсе, башка өкмөт башы келсе эле оңолуп кетет дегенден алыс болушубуз керек. Себеби дегенде бизге бүгүнкү күнү туруктуулук керек. Себеби дегенде мына кечээ күнү ошол бюджетти талкуулап атканда сиздер чындыгында мен аябай ушул бюджет боюнча 19 жылдын бюджети боюнча, 20 жылдын бюджети боюнча аябай кенен кесири өкмөт бизге ар бир тармак боюнча, ар бир цифра боюнча кенен маалымат беришти, жана анын келечегин, жана кандай аткарылат. Демек, биз өкмөткө бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Кетирүүгө бүгүнкү күнү мен айтар элем, азырынча эч кандай негиз жок.